Ассаламу алейкум туугандар, кандайсыздар? Назарыңыздарда кайрадан эле Ош реклама каналы. Бүгүн 23 июнь 2024 жыл туугандар. Мен сиздерге барыңыздар эле билген 30 адыр тарапта жайгашкан Жаңы Алай айылынын аяк тарабынан сатыла турган 2 кабаттуу сонун жаңы салынган үй тууралуу маалымат бермекчимин. Видеону аягына чейин көрүңүздөр. Мен турган жер бул Жаңы Алай айылынын кире бериши. Могул жерде жазылып турат. Анан бул жерге келиш үчүн сиздер эгерде шаар тараптан келген болсоңуздар, өзгөндү көздөй жолго чыгасыздар. Жолдо Учкун Карман деген айылдар бар, билесиздерби? Учкун Кармандан өткөнүңүздөрдө ушул чоң жолдун оң тарабында Россия заправкасы жайгашкан. Ушул заправканын жанында Жаңы Алай айылынын кире бериши болуп калат. Ушул айылга киресиздер туугандар. Мына жерде аркасы деле турат. Түз жүрүп барсаңыздар, ушул айылдын аяк тарабында канал бар. Каналдан өтүп эле оңго бурулсаңыздар, сатылуучу үйүбүз жайгашкан. Каналдын жанында эле экен. Мындан ары дальше кете турган болсоңуздар, 30 адыр куршап өзгөн тарапка карап бет аласыздар. Мынакей туугандар, мен айткан Жаңы Алай айылынын аяк тарабына жүрүп келесиздер. Канал бар, каналдан өтүп эле оңго бурулуп, бул жака 100 метр түз жүрүп келсеңиздер, ушул көчөнүн оң тарабында ушул үй сатылат туугандар. Өтө жакшы качестводо салынган үйлөрдүн бири. Анан көп эле отделкалары ремонттолуп бүтүп эле калган экен. Азыр колдон келишинче сатылуучу үй тууралуу маалымат берген аракет кылам. Эйсин номер ушул видеонун экранында жазылган туугандар. Албетте эле өзүңүздөр дагы кийин келип, көрүп, толук маалымат алып кетесиздер. Жаңы Алай айылынын эле аяк тарабында, эң негизгиси каналдын жанында ушул үй жайгашкан. Жери 6 соток туугандар. Кызыл китеби бар, документтери так. Анан 4 тарабы тең мына ушундай пескоблок забор менен тосулган, врата орнотулган туугандар. Азыр үй тууралуу дагы колдон келишинче маалымат алып берген аракет кылам. 2 кабаттуу үй, 7 бөлмөдөн турат туугандар. Узун турасы 10го 11. Анан условияларына келе турган болсок туугандар, бул жерде свет бар, суу деле бар. Себеп дегенде бул жерде каналга жакын. Анан таза суу деле бар туугандар. Себеп дегенде бул жерге баш булактын артезиан аталышындагы булактын суусу дагы ушул жерге келген. Таза суу бар, свет бар, анан каналга деле жакын туугандар. Окей, бул үйдүн көчө тараптан көрүнүшү. Так, азыр кирип вратасын ачып көргөзүп берем бүт бардыгын. Окей туугандар, мына жакта вратасы бар, ачып кирип келе бересиздер. Киргениңиздерде бул короосу. Мына ушундай кеңири бүт бардыгы. Анан үйгө бул биринчи эшик менен кирсеңиздер болот. Калсаңыздар мына жакта дагы бир эшиги бар экен, ошол жактан дагы кирсеңиздер болот. Врата орнотулган, үй менен пескоблок забордун ортосунда, болжол менен бул жака бир 3 метр место дагы калтырылган. Мынакей сырткы фасадтары дагы жасалган туугандар. Ушундай. Эң негизгиси таза суу бар, свет бар, анан жакшы жери каналга жакын туугандар. Мынакей, мал жагында болсо сыртка жаткан нерсе, анан септиги дагы бар экен мал жерде. Кийин келгениңиздерде көрөсүздөр. Анан киргениңиздерде бул биринчи бөлмөсү, прихожкасы. Бул үй туугандар бышкан кирпич менен тургузулган. Сейсмофоз колонналары бүт бардыгы орнотулган. Биринчи кабат менен экинчи кабаттын ортосуна ушундай монолит плита дагы ташталган туугандар. Ушундай. Бул ошондо холл болуп калат. Өтө кеңири. Окей. Потолокторун караңыздар туугандар. Электромонтаждары бүткөрүлгөн, шпаклевка тартылган экен. Мына потолоктору дагы гипсокартон сыяктуу болуп жасалган, айнек терезелери пластик. Асты дагы стяжка туугандар, тегиз кылып коюптур. Ушундай. Анан мына жерден экинчи кабатка сразу чыгып кетсеңиздер дагы болот. Ушундай экинчи бөлмөсү. Мына караңыздар, бардык бөлмөлөрдүн потолокторун жасап коюптур. Мына жерде дагы бир эшиги бар экен. Эң негизгиси туугандар, бышкан кирпич менен бул үй тургузулган. Анан эмесе мына экинчи кабатында сиздерге көргөзүп берейин. Экинчи кабатка дагы чыктык. Анан ал жакта даяр лестницасы бар экен. Ушул жактан чыгып келе бересиздер. Чыкканыңыздарда экинчи кабаттын холлу өтө чоң экен туугандар, кеңири. Мынакей потолокторун дагы көрүп атасыздар, колдон келишинче сонун болуп жасалган. Мындайча айтканда көп эле жумуштары бүтүп калган үй туугандар. Мынакей бул экинчи кабаттын биринчи бөлмөсү.
Эң негизгиси бышкан кирпич менен тургузулган. Анан мына ушундай электрезелери дагы пластик туугандар. Отделкалар бүткөн. Шпаклевка тартылган экен, электромонтаждары бүткөн. Потолоктору дагы гипсокартон сыяктуу болуп жасалган. Анан биринчи кабат менен экинчи кабаттын ортосуна дагы ушундай монолит плита басылган туугандар. Бул жагы болсо балкону. Мынакей бул экинчи бөлмөсү. Ушундай бүт бардыгы жакшы, сонун. Бул жагы туугандар намазканасы. Көрүп атасыздарбы, дубалдарын, потолокторун караңыздар, бүт бардыгы даяр. Бул жагын кийин намазкана кылсаңыздар болот. Так. Бул жагы болсо акыркы бөлмөсү болуп калат. Анан байкап атасыздарбы, үйүбүз күнгөй тарапта жайгашкан. Күн тийип жаркырап турган учуру туугандар. Ушундай. Колдон келишинче маалымат берген аракет кылдым. Туугандар. Мынакей туугандар, бул үйдүн көчө тараптан көрүнүшү. Колдон келишинче маалымат алып берген аракет кылып атам. Ээсинин номери ушул видеонун экранында жазылган. Албетте өзүңүздөр дагы кийин келип көрүп толук маалымат алып кетесиздер. Көп эле отделкалары дагы бүткөрүлгөн, крышалары жабылган, чорный потолок болгон, сырткы фасадтарында көрүп атасыздар жасалган экен. Суу түтүкчөлөрү дагы бүт бардыгы орнотулган. Жалпысынан 7 бөлмөдөн турган 2 кабаттуу үй, узун турасы 10/11. Ушундай. Быйыл эле бүткөрүлгөн үйлөрдүн бири дейт. Эми шартка байланыштуу туугандар сатка коёлуптур. Негизи жаңы эле салынган жакшы качестводагы үйлөрдүн бири экен. Ушундай туугандар. Көрүп атасыздар. Местолор калтырылган арт тарабында. Эми баасын айтайын туугандар. Баасы болсо $110,000 бааланды. Анан ала турган реальный адам болсо дагы түшүрүп беребиз деп туугандар. Ээсине чаласыздар, келесиздер, содулашасыздар. Жакшы кем болот экен. Колдон чарбаңыздар туугандар. Мектеп, бала бакча, мечит не керек болсо мына Жаңалай айылында бар туугандар. Бул өйдө тарапка бир аз чыксаңыздар 18 мындай кызыл тал деп коет. Ал жакта деле мектеп, бала бакча, маршруттук каттамдар бар. 2 айылга тең пешком барып каттап турсаңыздар болот туугандар.